президент каалаганын кылса болот, эч кимдин алдына жооп бербейт. Предвоенный ситуацияда турабыз. Тажикстан менен бир аз оюндар башталды. Кыргызстанда калган 450 000 дыйкан эмне болсоң ошол жерге кирип кетти. Ар бир ок чыккан сайын же өлүм, же оор жаракат алып атышат биздикилер. Келечекте бул комплекстүү, консолидированный кылмыш деп мен айтам да. Үй камагына чыкканда карабай, түнкү үчтө джиптар менен сопровождать этип жүрдү. Атып миномет менен машинанын ичинде адамдар өрттөнүп кеткенде сөөгүн кармап, депутаттардын баш көзгө чапкылап, соту каалагандай чечим чыгарып аткан жерде канча деген бала колунан бутунан ажырап, 16 бала көзүнөн ажыраган. Сөзсүз жооп берет. Жеңиш командаң менен жок кылабыз. Кыргызстандан көчүп кетишиң керек сен. Сендей чыккынчылар, душмандар болбош керек деп биз жетин тоону ар жагында эле Жумгалда сандык деген бар, алюминий жер. Бул Кытайдын көзү төрт болуп турган жер. Жылдын аягына карата жумушсуздук 38%га өсөт. Бул 6,7 миллион калктын 38%ы жакыр дегенди билдирет. Саламатсызбы Жеңиш мырза? Атайын вактыңызды бөлүп маек берүүгө келгениңизге ыраачылык билдирем. Сиз менен бүгүнкү саясий акыбал боюнча анан ушу сот процесстери тууралуу маек кылалы деп турам. Мен бир алгачкы суроом, мына сиз Октябрь окуясына байланыштуу сот процессинде айыпталып, соттук процесс жүрүп атат да азырча. Ушул боюнча кыскача айтсаңыз, сот кандай жыйынтыкташы мүмкүн, мунун арты кандай аяктайт дегендей. Биринчиден силерге мен терең ыраачылык билдирем. Атай студияга чакырып маек алып атасыңар. Октябрь иши боюнча бул толугу менен абсурд. Менен көп сөз айткым келбейт, элдин баары эле билет. Бул баягы эптеп токулуп, оозду басып, камап отуруш керек деген айла амал болгон. Мына ушул иштин аянынан 10 ай түрмөдө отурдум. 105 том токулган. Бир эле нерсесин айткым келет, эл түшүнөт. 5 октябрь 20-жылы партиянын лидерлери, өкүлдөрү, жалпы эл 20 000ден ашык эл аянтка топтолуп, парламенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз. Мыйзамсыз өттү, адилетсиз, калыс эмес өттү деп жокко чыгарабыз деген максатта чогулган. Акыры жанагындай маселе болду. Бирок 5 октябрда МВД жана регулярный войска деп коет. Толугу менен мына МВД 8,5 миң ок, 2,5 миң резиновый ок, 4,5 миң шумовой граната, 1,5 миң газовый гранаталарды колдонгон экен да. Эми азыр сотто айыпталуучу деп 7 адамды таап, анын ичинен Өрөк Бабановду өзүнчө өндүрүшкө алып, 6 адамга айып бузулуп, ушул МВДнын регулярный войсканын октябрда элди таратууга колдонгон курал жарактарды, октарларды ордуна коюп бергиле деген күнөө коюлуп атат. Бул эми эмне? Чыгымды төлөп берилет деп атат да? Бул ушу менен мен түшүндүрсөм болот да. Октябрь окуясы боюнча иш аягына чыкпайт. Себеби аякта реалдуу жабыркаган эл да. Элди тааныбай мамлекет жабыркаган, ошол эле жогорку кеңеш, соттун зданиялары жана МВД, ГКМБ жана башкалар деп атат да. Бул тарыхта болгон эмес. Эми учур келет, көрөбүз. Азыр процесс жүрүп атат. Ушул Октябрь окуясы боюнча жүздөгөн адамдар майып болду. Мына Үмүт деген жаш бала кайтыш болуп кетти да. Анан ошол учурдагы өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун кайсы бир деңгээлде жоопкерчилиги барбы? Укуктук баа алыш керекпи? Соттук жүрүштө эки тарап аныкталат. Айыпталуучу, анан жабырлануучу деп. Айыпталуучу катары 6 адам, жабырлануучу катары мамлекет өзүн көргөзгөн да. Бирок жакында 35 реалдуу ушу октябрь окуяларында жабыркаган, көзү коюлуп, колу буту ажыраган адамдар жабырлануучу деп табылды сот тарабынан. Алардын арызында так көрсөтүлүп турат. 4 адамдын ысымы аталып, доолору көрсөтүлүп турат да. Алар кимдер? Сооронбай Жээнбеков, Кубат Боронов, Кашкар Журушалиев, Опунбаев. Анан оорлугуна, жаратына ылайык 2 миллиондон 15 миллионго чейин өндүрүп бергиле деген талаптар коюлду. Бирок тилекке каршы ал арыздар каралбай келет. Акыр аягы бул сөзсүз түрдө буга тийиштүү жооп беришет. Жооп беришет. Анткени разгон болду да. Тынчтык митингине ок атылды. Мен жана айткандай, элестетиңиз, МВДнын өзүнөн эле 4,5 миң шумовой граната коротулуп атат. Канча деген бала колунан бутунан ажырап, 16 бала көзүнөн ажыраган. Сөзсүз жооп берет. Анан ушул сиз учурунда азыркы келген бийликке карата да аябай катуу сындарды учурунда айттыңыз да. Ушул кемпир абад боюнча, чек ара маселелери боюнча, ушул акыбал боюнча азыр кандай көз караштасыз?
Менин камалганымдын бирден бир себеби Кемпирабад. Кемпирабад жалгыз эмес да. Кемпирабад Орто Токой суу сактагычы Баткенде бир булак 11 000 гектар суу бара турган. Аксыдагы Кербен шаарынын киребештеги Оңгартоо жана башка бул чек арага тийиштүү. Ошондой эле биз айтканбыз, чек ара маселесин чечүүдө өтө этият болуш керек. Предвоенный ситуацияда турабыз. Тажикстан менен бир аз оюндар башталды. Россиянын войскалары келе баштады, жакында согуш чыгат деп айтканбыз, уккан эмес эч ким. Бизди тепкилеп, каяктагы тиги нерсени айтып атасыңар деди. 2 айдан кийин согуш чыкты. 36 адам каза болду. Ушунун баары комплекстүү чек арага тийиштүү маселелер. Кемпирабад боюнча биз маселени көтөргөндө Ташкентте 24-25 апрель 2021 жылы протоколго кол коюлган. Биз тараптан Ташкентте протокол кол коюлуп, ошо Кемпирабад, Орто Токой көп жерлер кеткен. Демаркация маселеси башталган. Өкмөттөр аралык комиссия түзүлүп, ошол жерде казыктар кагылып баштаган. Айтор эл көтөрүлүп, ошол жакта курултай өтөбүз. Биз буга макул эмеспиз, бул биздин жер. Бул суу дагы биздики, жер дагы биздики. Мына документтерди баардыгын талдап бергенбиз. Мына ошонун айынан мен абакка кирип чыктым. Ошо жер сууларды сактайбыз деп. Азыр эсиңерде болсо керек, 28 апрелде Куршапта ошондой демаркация делимитация комиссиясынын төрагасы болчу, чек аранын төрагасы ГКНБда иштеген Камчыбек Ташиев ушундай айткан. Мен Кемпирабадты бербейм, эл талап кылды деп. Азыр тагдыр эмне экенин билбейм. Чынында билбейм, бул абдан кооптуу маселе. Эгер деле ошол протокол күчүндө болуп, бузулбай, Ташкент тарап менен дагы уланта турган болсок, анда бул өз үстүнө суу менен жер кетти дегенге барбайт. Бирок эл жол бербейт ага. Азыр жогорку кеңеште, парламентте ошол каралышы керек. Ошол протокол эмне болду, ким макул болгон, ким каршы болгон деп. Анткени биздин угушубузча 24 адам делегацияда болгон Ташкентте. Ошонун 14 адам мындай каршы пикирин жазган деп айтылат да. Бул эми сөз, аны такташыбыз керек. Ушу чек ара маселесин улай да. Айтып атпайсызбы, бул учурунда азыр деле Тажикстан менен биздин саясий абал өтө курч бойдон калып атат. Биздин кызыкчылыкка канчалык деңгээлде жооп берет ошо Орукка жол берүү Тажикстанга маселесинде? 39 протокол. 39 протокол ичин биз көрө элекпиз да. 39 протокол боюнча Султан Айжигитовду айтып чыкты. Ичин көрүш керек, окуш керек. Эгерде Аксай мен абдан жакшы билем. 13-14 конфликтте да болгом, 20-да да болгом, жана снайперлер атып атканда, миномет кулап атып, миномет менен машинанын ичинде адамдар өртөнүп кеткенде сөөгөн кармап ошол жакта Курган окуп жүргөнбүз да. Айтор Аксайда, анан Орукта бейрасмий 40 миңден ашык тажик жашайт. Абдан кооптуу жагында. Эгерде ошондой эле биз жолду ачып берип кое турган болсок, анда Лейлек анклавда калып калат. Бул боло турган нерсе. Аксайдан Орукка кете турган 2 жолубуз бар. Аны теги Айбалаев дагы айткан, Султан Айжигитов да айтып келет. Көбү ошо Баткенде иштеп губернатор болуп жүргөн депутаттар да көргөзүп берип атпайбы, картасын чийип, мына бизге ишенбесеңер көргүлөчү деп. Эгер деле 3-чү жол салынып бере турган болсо, анда Лейлек анклавда калат. Тажик тарап ошон үчүн айтып атат, 39 протокол күчүнө кирген, ошону аткаргыла деп. Эгерде аткарбасаңар ушундай конфликт чыга берет деп улам байкасаңар бир 2 айда бир ок чыгып атат. Ар бир ок чыккан сайын мурун мындай болчу эмес. Ар бир ок чыккан сайын же өлүм, же оор жаракат алып атышат биздикилер. Канча деген үй талкаланып кетти, канча деген эл көчүп кетти. Баткен миграция боюнча, ички тышкы миграция боюнча эң көп агым Баткенде. Баткенге барсаңар, чынында жаш таппайсыңар. Көр казганга жаш жок бүгүн. Бүт кары картаңдар калган, анан кичинекей балдар калган. Алар анын баары чыгып кете турган болсо эмне болот? Ошон үчүн Баткендеги чек ара боюнча, өзгөчө Орук Аксайдагы тилке боюнча өтө этият мамиле кылышыбыз керек. Исмаил Сакыш түшүндүрүп берген жакшынакай болуп. Бүгүн ошо 39 протоколду ачыкка чыгарышыбыз керек. Жалпы парламентте каралып талкуу болуш керек. Эмне деген протокол, эмне жазылган деп. Айрым депутаттар чыкты го, жаш эле депутаттар. Коркунуч жок экен деп. Азыр коркунуч жок, кийин коркунуч пайда болсо эмне кылабыз? Эгерде жолду салып карашо эки жак колдонулсун деп келише турган болсок, учуру келгенде казактар менен деле болду, границаны жаппайбыз, иштей берсин деп 10-жылы
торт тартып коюшту го. Ошондой болуп калбат деп ким кепилдик берет? Кооптулук бар да. Сөзсүз бар. Бул өтө чоң кооптуу маселе. Азыркы учурдагы бийликтин жүргүзүп аткан саясатына сиз кандай баа бересиз? Бизде өнүгүү, өсүү, өзгөрүү барбы? Азыркы бийликтин жасап аткан ишине мен баа бере албайм. Эл баа берет. Эл баа бере баштады. Анан ар бир убакыт өткөн сайын кылынган иштерге баа берилип турат да. Эми иштери боюнча мен айтып бере алам. Мисалы, Айтор экономика боюнча айтып атышпайбы? Ошо 20-жылдын аягында декабрда, 10 декабрда парламентте бюджетти кабыл болуп атканда айтты эле го. Биз 300 миллиардка жеткиребиз, анан кийин 400 миллиардка жеткиребиз депчи. Ошондо парламентте бир да депутат чыгып айткан жок. Бир гана алы карашып гана айткан мен эзимде. Бул жалган, бул калп, бул манипуляция кылып атасыңар деп. Мына жөнөкөй эле түшүндүрүп койсок болот көрүүчүлөргө. Консолидированный бюджетте мыйзам каралган эмес да. Бюджет өзү мыйзам менен кабыл алынат. Анан республикалык бюджет деп кабыл алынат. Бизде өмүр бою республикалык бюджет кабыл алынып келген. Консолидированный бюджет бул 4 блокту бириктирип, ошону консолидированный бириктирилген бюджет деп койгон да. Кайсылар? Мына республикалык бюджет. Республикалык бюджет 21-жылы 188 миллиард деп бекиген. Андан кийин мына соцфонд 62 миллиард деп, 62,5 деп. Андан кийин ФОМС 15 миллиард, 15,5 миллиард. Анан местный бюджет. Ушул 3-4-өнү кошкондо өзү эле 280 миллиард. Бул счетто турган биздин колубузда бар акчалар. Ошону айтып атам, бул турган акчалар эле болчу да. 281 миллиард. Биз 2021-жылы 281 миллиардка жеткиребиз дештик. Мына 281 миллиард өзү эле. Андан кийин экономика өстү. 2021-жылдын аягы менен биз профицит менен чыктык дейт. Анда кредиттерди эмнеге алабыз? Кредиттерди алып анда бюджеттин тешигине эмне менен жабабыз? Эмнеге жабабыз деген маселе да. Айтор азыркы иштерди карап отурсаң, пожарниктер да. Эл бир жерде көтөрүлүп баратса, бара калып, баса калып, бир жерде көтөрүлүп, бияка баса калып дегендей. Системдүү комплекстүү иш көрө албай атам. Президент айтты, биз сырттан бул карыз деле мурдагы бийликтерге салыштырмалуу көп карыз деле алган жокпуз. Көп болсо 84 миллион доллар эле тышкы карыз болуптур депчи. Бирок факт жүзүндө айтып атча, жок, алынган эме көлөмү карыздын аябай көп деп атат да. Сиз ушул боюнча эмне айта аласыз? Мен жанагы сизге бюджет боюнча кеп кылбадыкпы? Бул консолидированный бюджет, бул манипуляция болгон депчи. Экономикада ушундай бир түшүнүк бар. Эгерде мамлекетте эл жакыр жашап, жакырчылык көбөйүп, жумушсуздук өсүп, элдердин нааразычылыгы өсүп баратканда, бийлик, өкмөт цифрлар менен ойноп баштайт да. Мына өсүп баратат, мына өсүп өнүгүп баратат, мына чыдап тургула, мына болот депчи. Так эле ушундай көрсөткүч. Мисалы, тышкы карыздар боюнча, деги эле карыз боюнча 2021-жылы кабар агенттигине бергенде 21-жылдын башынан баштап бүгүнкү күнгө чейин болгону 84,4 миллион доллар карыз алдык деди. Мен бул расмий баракты көргөзүм келет да. Бул каржы министрлигинин сайтында турат. Бул экономика министрлигинде турат, бул статкомдо турат. Мана бүгүнкү күнгө карата президент айтып атат, 74,4 миллион доллар алганбыз деп. Ошол эле кезде каржы министрлигинде эл аралык мамилелер боюнча управлениянын жетекчиси Нурбек Акжолов деген расмий өкүл айтып атат. 2021-жылдын башынан баштап коюлган келишимдерге, эл аралык келишимдерге жана парламентте өткөн, ратификациядан өткөн макулдуктарга ылайыктуу 758,3 миллион доллар алынган дейт. Анын ичинен 460,8, миллион доллар бул кредит, 291,5 миллион доллар бул грант деп. Ушул эле өкүл Нурбек Акжолов жана экономика министри Данияр Амангелдиев расмий парламентте дагы, прессада дагы элге да чыгып айтып атат. Биз дейт, Азиатский банк развитиядан 190 миллион доллар сураганбыз, анан 80 миллион долларын алдык бюджетти колдоого дейт. То есть поддержка бюджета эгерде профицит менен чыксак, анда алуунун эмне кажети бар? Эми башында билесиңерби, бийлик келатканда элди ынандырган, шайлоонун алдында, шайлоо учурунда, жаңы шайланганда, конституцияны кабыл алып атканда кыргыз элим эч камсанабагыла, эч коркпогула.
мамлекеттин тышкы карызын 4-5 жылдын ичинде кутулабыз деген. Сөз болду беле? Болгон. Бүгүнкү күнү карап туруңуз. 28 февраль 22 жылга карата 5 миллиард 119 миллион доллар болду. Карыз өстү. Ички карыз 817 миллион доллар, тышкы карыз 4 миллиард 300 миллион доллар. То есть 4-5 жылдын ичинде биз карызды кутулган ордуна аны өстүрдүк. 84 миллион доллар эмес, 758 миллион доллар алдык. Ошонун ичинен 490 миллион доллар бул кредит. Мен ушинтип жооп берем. Жакында ошо президентибиз кабар агенттигине берген маегинде айтты. Дүйнө жүзү боюнча эң арзан азык-түлүк бул Кыргызстанда депчи. А бирок баягы реалдуу фактына караганда биздеги азык-түлүктүн баасы башка өлкөлөргө салыштырмалуу ошол кымышын ичинен алсак жогорку көрсөткүчтү көрсөтүп атат да. Сиз кандай пикирдесиз? Азык-түлүккө болгон бааны аныктап такташ үчүн эң биринчи кайсы гана мамлекет болбосун, өнүккөн, өнүгүп аткан, өнүкпөгөн ошол мамлекеттин ичиндеги жарандардын алган майнасынын орто эсебин көлөмүн көрүшүбүз керек. Мына ошого жараша анан биз баа берсек болот. Жашоо минимумдагы эмелер. Бүгүн дүйнөдө 197 мамлекет бар. Оондо катталган 193 мамлекет. Эми ошонун ичинен карасаңыз, дүйнөдө 193 мамлекетте эң бай 10 мамлекет бар. Аны бир 2-3 жөнүн атап койсок болот. Норвегия, Швейцария жана Европа мамлекеттери. Алар менен теңелүү мүмкүн эмес. Биз анын ордуна 5 гана мамлекет алалы, бул ЕСке кирген 5 мамлекеттин ичинен ордубузду табалы. Мына мен ала келдим. Айлыктын орто эсеби Бишкекте 297 доллар, Астана, то есть Казакстанда 794 доллар, Москвада 1400 доллар, Минскиде 800 доллар. Айырма бар бекен? Мына бир гана Казакстан менен эсептегенде 3 эсе айырма. 3 эсе айырма. Эми карап туруңуз, азык-түлүктүн 21 жылга карата көтөрүлгөнү. Мисалы, суу май 49%га көтөрүлгөн, картофель, картошка 39%га көтөрүлгөн, жумуртка 27%га көтөрүлгөн. Эми так даана бааны билиш үчүн биз мынтайбыз. Кыргызстандагы жана алып аткан айлыктын орточо айлыкка Кыргызстандын жараны жана ЕСке кирген 5 мамлекеттин жарандары канча азык-түлүк ала алат? Мына карап туруңуз. Нур-Султан бул Казакстанда эт, уйдун эти 136 килограмм алат өзүнүн орто айлыгына. Бишкек 53, Минскиде 191, Москвада 203. Айырма бар бекен? Абдан чоң. Биздики эң эле төмөн болуп атпайбы? Мына карасаңыз, Мински менен Москваныкы 200 килограмм алып атат, бизде 50 килограмм алып атат. 3 эсе, 4-5 эсе айырма. Анан мына ушул эле баа берип коет. Мун менен эмнени айткым келет? Мун менен Кыргызстанда азык-түлүк эң кымбат. Карасаңыз азыр жакырчылык. Мына азык-түлүккө баа берердин алдында биз Кыргызстанда эл кандай жашап атат дегенге баа беришибиз керек. Мына Дүйнөлүк банктын баасы боюнча 20-жылы 20% жакырчылык болгон. 21-жылы 25% болду. Быйыл 35%га чыгат. Ушул эле Дүйнөлүк банктын баасы боюнча жылдын аягына карата жумушсуздук 38%га өсөт. Бул 6,7 миллион калктын 38%ы жакыр дегенди билдирет. Ушунун ичинен 27%дан 32%га өсүп атат. Өтө жакыр бул үйүндө наны, чайы, майы жок. Жерге азык-түлүгү жок деген. Да, бул абдан эле чоң көрсөткүч да. Мына карап туруңуз, мына экспорт. Данияр Амангелдиев чыгып атат, Акылбек Жапаров чыгып атат, Айтор министрлер кабинетинин өкүлдөрү Ким Байсалов чыгып атат, кылым кыйшайбайт, экономика өсүп атат, эл жакшы жашайт экен деп өткөн интервью берди го. Көрсөтүп коелучу мына экспорт товаров. Экономиканын өсүшүн, түшүшүн дагы бир эки көрсөткүч менен баалап койсок болот. Экспорт, импорт. Мына Кыргызстандын экспорту төмөн түшүп кетти. Кыргызстандын экспорту 2015-16, 2009-2010 жылдагы көрсөткүчкө келип калды. Мына түшкөнү 1 миллиард 658 болду. Эми импорттука. Импорт өсүп кетти. Көрдүңүзбү? Импорт өсүп кетти.
экспорт түшүп, импорт өстү. Эми внешний товар оборот, бул тышкы товар жүгүртүүсү биздики 7 миллиард 200 миллион доллар болсо, ошунун 32% Россияга туш келет. Же былтыр биз былтыр Россия менен 2,3 миллиард долларга соода жүгүртсөк, ошонун 1 миллиард 800 миллион долларга импорт болгон. Биз бүгүн Россиядан ГСМге, буудайга, бытовой техникалардын көбүнө, айрымдарына көз карандыбыз. Жада калса дары-дармектин 60% Украина менен Россиядан алчубыз. Мына бүгүн карасаңар, инсулин жок, дарылардын көбү жок, май кымбат. Россия менен Казакта арзан, бизде эмне үчүн кымбат деген маселе көтөрүлүп атат, Мына экономиканын кейпи бул. Приток түштү, отток өстү. Ошо менен анан биз айтабыз, бул абдан кооптуу. Айыл чарба бул Кыргызстандын экономикасынын локомотиви. Сууруп кете турган. Бирок тилекке каршы айыл чарбасында эки чоң бир жагымсыз иш болду. Келечекте бул комплекстүү, консолидированный кылмыш деп мен айтам да. Эмне болду? Бул 30 жылда боло элек 26 миллиард сомду бөлдүк деди дыйкандарга. 26 миллиард бир тыйыны бөлүнө элек азыр. 26 миллиардты бөлгөндө түшүнүш үчүн айтайын. 309 токтомду кабыл алышты. 309 токтомду кабыл алды, параллельно 26 миллиардты бөлдү, анын ичинен 10 миллиардты өзүнчө көрсөтүштү. 309 токтом деген эмне? Кыргызстанда 1 миллион 250 миң гектар жер болсо, ошонун 75% бул менчик колдо элде. Ал эми 25% бул мамлекет эл кылат. Айыл өкмөттөрдүн балансында. Ошол 20 калган ушул токтом негизинде калган 25%ды кооперативтердин колуна өткөрүп берилди. Муну кабыл алды дагы, шарт эткенде 26 миллиардты бөлдү, анын ичинен 10 миллиардты 79 кластерди чыгарып, 79 агрокомплекстик компанияларга бөлүп беребиз деди. Мынтип айтабыз, мынтип түшүнүшүбүз керек да, Кыргызстанда калган 25% жерди ушул эле комплекске бөлүп туруп, тандалган айыл чарба компанияларга бюджеттен бөлүнгөн 10 миллиардты бөлүп берели. Кыргызстанда калган 450 миң дыйкан эмне болсоң ошол жерге кирип кет. Банкрот болосуң да ал өзүң ишиң. Мына биз жыргайлы. Биз жана биз деген өтүп алышты да. Ал компаниялар өздөрү чоңдордуку, депутаттар, министрлер деген сөз да. Тизмеси чыкпады. Өткөн Сурабалдиева чыгарды го, тиги парламент. Ошондон кийин аз тизмени артка тебишти дагы, бирок акча турат. Акча иштеген жок да. 26 миллиард бөлүндү деди. Суга тиги жазгы айдоодо ирригацияга. Жазгы айдоого дыйкандар колдонбой калды да, ала албай калды да. Азыр мына 11 банкка чачырат беришти, пайызын өйдөрөк кылып. Эми эмне кыларын билбей атат. Пайызы жок. Гранттык акча келди эле, гранттык 1 миллиард. Аны таратып бергендин ордуна пайызы жок. Элестетсеңиз, албай атат деп кайра банктар мамлекетке өткөрүп берип атат. Эмнеге шек бар да. Коомдо кызуу талкууланып аткан маселелерге көңүл бурсак, бийликтин башында өлкөнү жетектеп аткан жетекчилердин ортосунда ажырым тереңдеп баратат деген талкуулар жүрүп атат да. Бул жанагы саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшенаевдин кармалышына карата ушундай талкуулар жүрдү да. ККМБ, Генпрокурор биригишип, ушу операциянын негизинде коррупциялык деп камашты. Бирок тергөөнүн жыйынтыгын күтпөй президент комиссия түзүп туруп, Генпрокурорун четтетип койду да. Ушул жердеги окуяга кандай баа берсе болот? Эми жогору жакта Ордодо кандай иштер болуп атат, аны мен билбейм. Бирок Алымкадыр Бейшеналиев боюнча, анан башкы прокурор боюнча мен эки сөз айткым келет. Биринчиден, Алымкадыр Бейшеналиевди актоо бул Шершовду актоого эле барабар да. Же болбосо президент түздөн түз тергөө иштерине кийлигишүү деген барабар. Эгерде бирөөнү актоо болсо, аны жактоо. Эртең күнү ал акталып чыгып калышы да мүмкүн да. Бул мындай, Алымкадыр Бейшеналиевге 7 бирине коюлуп, күнөөсү абдан оор коюлду. Камалды 2 буз спецназ менен алып келип, соттон 1 айга СИЗОго тургузушту. Бир күн өтпөй президенттин өзүнүн чечими менен комиссия түзүлдү. Бир да мыйзамда мындай комиссия түзүү жок.
тергөөнүн үстүнөн комиссия түзүш мүмкүн эмес. Тем более бул башкы прокуратура. Башкы прокуратура бул аткаруу бийлигин тескей турган. Ошо Назир айтат экен, мыйзамдуулукту карай турган орган да. Көзөмөлдөй турган. Анан айтор башкы прокуратура аткаруу бийлигинин бир өкүлү шектелип камалып аткан болсо, анын үстүнөн аткаруу бийлигинин төрагасы башкы прокуратуранын үстүнөн комиссия түзүп атат. Бул түздөн түз тергөөгө тоскоолдук жаратуу, кысым басым деп эсептесе болот. Бул биринчиден. Экинчиден, башкы прокурорду убактылуу четтетип коюу. Бул да түздөн түз тергөө иштерине барбы ушундай? Түздөн түз тергөө иштерине кийлигишүү. Азыр Алымкадыр Бейшеналиевди киргизерин киргизип алды. Эдил Байсалов болсо так жазып койбоду. Күнөө коюлуп аткан жана айып угузулган сумма урдалды деген акча счетто турат. Биз тескерисинче муну урушканбыз за неосвоение деп койду. Башка айткан башкы прокуратура азыр жооп бериши керек да. Жогоруда сөз болуп калбадыбы? Ширшов боюнчачы ушул буга чейин Ширшов коррупциялык схемаларды түзгөн, атактуу коррупциянын схемасын түзгөн адам катары биз коомчулук билчү да. Анан президент өзү кабыл алды. Бизге баягы урдалган ак каражаттарды таап берүүгө жардам берем деди. Мунун күнөөсү жок экен, мурда кыскарыптыр буга коюлган айыптын баары деп. Мына азыр Ширшов бейин эркин жүрөт да. Ушул боюнча кандай баа берсе болот негизичи? Ширшов бул ууру. Ширшов Акаев Бакиев учурунда чоң ууручулук системасын түзгөн. Ошонун айынан бүгүнкү Кыргыздын энергетикасы 137 миллиард сом банкрот болуп карыз болуп отурабыз. Ширшовдун чийген схемаларынын негизинде Кыргыз элинин жону жыртылып, чөнтөгү тешилип, ушундай акыбалга келип отурабыз. Эми өтө чоң күнөөлөргө айыпталып, Интерполдун берилип издөөсүндө жүргөн адамды президент өзү кабыл алып, аны актаганы, бул аны жактаганы президентке аброй алып келбейт. Ширшов Дастанды башкарды, Ширшовдон кийин анын шоопуру башкарды Иманов. Иманов кеткенден кийин Имановдун көздүү баласы Дастанды отурат. Ширшов келгенден кийин үй камагына чыкканына карабай түнкү 3-тө джиптар менен сопровождать этип жүрдү. 2 күн эртеси Дастанда жыйынга катышты. Ширшов 2 күндөн кийин жыйындан кийин жана өкмөттүн токтому менен 4 бакыйган 4 бюджетке чоң кирешелерди алып келип аткан мекемени, ишканаларды Имановдун Ширшовдун шоопуруна карамагына өткөрүп берип атышат. Мен макулмун. Колдойм. Цифровизация болуш керек. Бул коррупция менен күрөшүүнүн жоюунун бир жолу, экономиканы көтөрүүнүн бир абдан бир жакшы жолу. Бирок Имановдун колунда эмес да. Иманов бул Ширшовго өткөрүп бергендей эле да. Мегаком 3 миллион абоненти менен, Телеком 300 миң абоненти менен, Дастан торпеда октары чыгара турган стратегиялык жерди кантип Ширшовго өткөрүп берип атат. Банк. Эми карап көрсөңүз, банктагы реестр деген компания Ширшовдун өзүнө таандык болуп атса, анын аялы иштеп атса, Ширшовдун аялы тиги Евразиялык сактык банкта акционер болуп отурса, кызыкчылыктар бар. Ширшов 2010-жылы качып кеткенден кийин Ширшовдун үйүндө Иманов жашап атса, Дастанга келип үй камагына чыккандан кийин, Ширшовду чыгаргандан кийин Дастанга кирип чыккан жана автоунаа Mercedes Gelenwagen Имановго таандык болуп үйүнүн коросунда турса, анан ушунун баарын көрүп туруп президент бул Ширшовду актаса, жактаса, мактаса, бул билбейм эмне деп айтышты. Анан эми маселе, сиз жана айтып атпайсызбы, президент айткан маалымат бербедиби? Ширшовду мен эмне үчүн кабыл алдым, анткени мен жардамчыларыма 200 миллион, Максимден катып койгон 200 миллион долларын таптым деп. Максим эле ошондой катып койт дейсизби 200 миллионду? Ширшов эле келип анан Максимден 200 миллион берип коет дейсизби? Болбогон иш да. Сиз өткөндө деле күбө болсоңуз керек, жогорку кеңеште аябай чоң талкуу жүрдү. Камчы Кыдыршаев келип депутаттар менен аябай мындай зекип, мокоткон бир билдирүүлөрдү жасады да. Анан ушул Улуттук коопсуздук комитетинин башчысын келип депутаттарга ушундай кыргыз өткөнгө, коркутуп күткөнгө, анан депутаттар ошол жерден өзүнүн ой пикирин айта албай отурушу канчалык бир эмени чагылдырат биздеги акыбалды. 2021 январь айында Талант Мамытов мыйзамсыз чыгарган
жарлыгына ылайык конституциялык кеңешме түзүлүп, конституция жазылып баштады. Ошондо биз айтканбыз, могу конституция акыры келип чоң жаранканы пайда кылат, Кыргызстанды бул алып келип туруп туңгуй калып келет дегенбиз. Ошондо биздин үмүт өзгө каршы чыгып атасың, жеңиш командаң менен жок кылабыз, Кыргызстандан көчүп кетишиң керек сендей чыккынчылар, душмандар болбош керек деп бизди аябагандай чоң айып коюп, жөн эле күнөөлөп тепкилешкен. Мына бүгүн ошол тепкилеген, жамандаган адамдардын көбү башы мыкчып, туура айткан экенсиңер деп атат. А жерде мындай болгон. Конституция боюнча мейли эл колдоп берди, президенттик башкаруу болсун. Бирок эгерде канчалык президент күчтүү болсо, ошол мамлекетте парламент күчтүү болуш керек. Тең салмактуулук бийликте кармалышы керек. Болгону 3 бийлик бутагы бар. Мына ошонун 2 тең салмактуу болуп, 3-чүсү соттук бийлик. Бул көз карандысыз болуш керек. Мына ошондо өнүгүү болот. Эгерде бийликтин бардыгын бир адамдын колуна өткөрүп берсек, биз Туркменистан болобуз дегенбиз. Мына айткандай эле, бүт бийликти өткөрүп бердик. Конституцияда какшап айттык. Аткаруу бийлигине бар жогуна жада калса парламентти мыйзам чыгаруу демилгесин президенттин колуна карматып, күн тартибин президенттин колуна карматып берип атабыз. Бар жогун бердик. Бирок конституцияда президент кайсы бир мамлекеттик органдын алдына же эл алдына жооп берет деген жок. Президент каалаганын кылса болот, эч кимдин алдына жооп бербейт деп 2 жыл мурун айтканбыз. Тепкиде калганбыз. Мына бүгүн ошондой. Жаңы кабыл алынган конституциянын негизинде президент каалаганын кылат, эч ким алдына жооп бербейт. Парламент нотариалдык контора. Сиз жана айтып атпайсызбы, теге парламент каяш айтса болбойт беле, кантип айтат? Кантип айтат? Бул жакшылыкка алып келбейт. Себеби мындайда, биз мындайда Кыргызстан өткөндө мен жана менден башка мен. Мен гана чечем. Ошол кетмени басып атабыз да кайра эле. Тебелеп атабыз. Один в один басып атабыз. Биздин жогорку бийлик жетекчилери биз кен байлыктарды өзүбүз иштетебиз, мындан ары мурдагыдай кылып башкалардын колуна карматпайбыз, мамлекет өзүнүн иштеткен кудурет жетет деп айтып келатат. Бирок ошол эле учурда мына Кабмин төрагасы Акылбек Жапаров биз баягы көлөмү ири запастагы кендерди биз бир пакетке бириктирип Сингапурга бир жадан коюп, анан бир ири инвестор тартып келебиз деп айтып атпайбы? Ошонун үчүн ошо жетим тоо маселеси айтып атат да, биз иштетебиз дегеничи. Ушу жетим тоонун иштешине сиз кандай карайсыз? Мурда каршы болуп өзүңүздүн оюңузду айтып келаттыңыз эле. Деги эле ошонун иштетиши, экологиялык маселелери кандай бүгүнкү абалда? Иштетүүгө мүмкүнбү? Ар нерсенин өзүнүн жакшы жана жаман жагы бар да. Өкмөттүн Кыргызстан боюнча бардык кен байлыктарды, бардыгы эмес, ири кен байлыктарды топ-топ келип бир колго алып, анан тийиштүү дүйнөлүк биржага коюп, анан акча баалуулугун табып, анан инвестор тартып келүү жолу жакшы. Жакшы. Бирок эгерде ошол мамлекетте мыйзамдар так иштесе, бизде мыйзам жок, биз түшүнүк менен жашап атабыз да. Мыйзам жок. Жана сиздин сурооңуздай жогорку кеңешке келип, каалаган адам каалаганын кылып, депутаттардын баш көзгө чапкылап, соту каалагандай чечим чыгарып аткан жерде анан кантип биз кен байлыктарды туура иштете алабыз? Кумтөр, жер үй, Чаткалда мына азыр 5 компания иштеп атат. Мына Алай газы 2 компания кирди, Кытай. Нарында теге Солтун Сары менен Кумбелге кирип атат. Биз билбейбиз да. Ким кандай жеңишинен сүйлөшүү болуп атат депчи. Кумтөр боюнча мына сиз да билбейсиз, мен да билбейм да. Мына азыр 4-июлда айтам деп атат. Ага чейин айтса болбойт беле. Мисалы ушундай маселелер болуп атканда биз эч кандай жетим тоону иштете албайбыз. Жетим тоо боюнча 2012-жылы лицензиясын Кытайга кайтарып бергенде биз ошол жерде көтөрүлүп барып, элдин күчү менен кайра тартып элге кайтарганбыз. Азыр да ошондой иш болот. Жетим тоонун айынан Тилекмат Коренов бүгүн түрмөдө отурат. Көтөрүлүп келип. Атай комитет түзүп чургап жүргөн. Жетим тоо дүйнөдө бир 5 мамлекеттин ичине кирет запас боюнча. Илгери Союз иликтегенде Уралдан кийин эле жетим тоо деп табылган. Жетим тоону ар жагында эле Жумгалда сандык деген бар, алюминий жер.
бул Кытайдын көзү төрт болуп турган жер. Максим Бакиев учурунда билесиңерби, Пекинге барып, анан келишимге кол коюп, жетим тонну сандыкты анан Жалал Абад Терексайда берген. Терексай 300 миллион долларга бааланып, калган 2 миллиард 700 миллион долларга баалап сатышкан. Лицензиясын 300 сомго сатып алышкан. Мына ошондой нерсе болуп кетпесин деген ойдо бул өкмөттүн иши ачык болуш керек. Мына аз айтып атпайбы, жетим тонну айтты, сиз айткандай өзүбүздүн күчүбүз менен иштетебиз деп айтты эле, айткан. Кийин айтты го, бир айга жетпей. Жетим тонну иштетиш үчүн 2 миллиард керек экен деп. Немал көрүнүп эле турат да 2 миллиард керек экени. Негизи эле бизге кандай пайдасы бар ошону иштетиш керекпи, кажетпи ошо? Азыр эмес. Азыр эмес. Келечекте иштетиш керек. Азыр эмес. Бул кандай шартта кандай иштетсе болот. Жетим тоо деген бул уникалдуу жерде жайгашкан. Моореке Борбор Азия мамлекеттеринде эң узун дарыя бул Нарын деп эсептелет. 616 километр болуш керек, жаңылбасам. Бул уникалдуулугу эмеде? Нарын менен Жалал Абад эки регионду кесип өтүп, ар жактан барып туруп Сырдарыяга куят, билесиз. Бул Борбор Азия мамлекетинде таза суунун лидери деп Кыргызстан белгиленген. Так ушул Нарын суунун башаты Жетим тоо турат. Жетим тоодо биягынан эки нарын деген бар. Биягынан бир суу келет, биягынан бир суу келет. Эгерде жетим тоодо экологиялык катастрофа болсо, бул жалгыз нарын эмес, Нарын Жалал Абад толугу менен Өзбекстанга чейин бул центральный азиатский катастрофа болот. Бул абдан кооптуу жер. Иштетиш керек жаңы технологиялар менен. Иштетиш керек жаңы бийлик менен. Экономика кубаттуу болуп, күчтөнүп, адилеттүүлүк, ачык, айкындуулук келгенде эл келип туруп, мына баланча келиптир, инвестор дегеним да, мына унча миллион менен алып келиптир деген баары да ачык көрүнүп туруш керек. Эми ушул азыр ишеним жок да. Азыр мисалы Кумтөр боюнча күмөн маселебиз бар. Жетимтеги көптөгөн жерлер боюнча күмөндүү маселелер бар да. Анан кантип биз иштетебиз? Жада калса жанагы сиз берген сурооңуз боюнча мына мамлекеттин тышкы ички карызы боюнча маселе жаралып атабы? Анан биз кантип жетим тонну иштетебиз? Жеңиш мырза, атайын убактыңызды бөлүп келип маек бергениңизге ыраазычылык билдирем. Бар болуңуз, аманчылыкта жүз көрүшөлү. Рахмат.